Дүйнө элин чочулаткан коронавирус Кытайдын чегинен чыгып түштүк Кореяда, Иран жана Италияда катталып 3 күндө 5 киши көз жумду. Өпкөнү сезгенткен вирус Орусияда 3 кишиден чыкты. Улуу Британияда болсо 13 киши дарыланууда. Ал эми Кыргызстанда эпидемиялык абал кандай? Саламаттык сактоо министрлиги жооп берип, дин иштери боюнча мамлекеттик комитет менен мусулмандар дин башкармалыгына жума намазга барган элдин санын кыскартууну сунуш кылды. Ошон менен бүгүнкү күндө мен айтат элем, Кыргызстанда азыр эпидемиялык абал туруктуу, коронавирус менен катталган оору жок. Андан калган эгер суроолор болсо, биздин коллегалар айткандан кийин жооп бергенге даярбыз. Анан сөздүн аягында мен айтып кетет элем, мындай курч абалдар болгондон кийин биздин элдерге биз да азыр кат жолдодук жана религия боюнча комитетке жана биздин духовный управленияга ушундай баягы жума намаз же кээ бир нерселерде мындай адамдардын санын азайтуу, ар кандай көп адамдар чогулган жерлерди дагы аз кылып, көптөгөн той тамашаларда кыскартууга дагы өзүнүн жолдомолорду берип жатабыз. Бул арада Кыргызстандын муфтийи Максат Ажы Токтомушов жума намазга тыюу салуу мүмкүн эмес деген жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирине берген маегинде билдирди. Так кес айтам, бул туура эмес жана таптакыр мүмкүн болбой турган нерсе. Жума намаз күнү мусулмандардын аябай күткөн күнү. Ал күнү жумага келбе деп эч ким тыюу сала албайт же өтүнүч кыла албайбыз. Жума намаз үйдө эмес, мечиттерде жамаат менен окулуучу намаз. Жөнөкөй күндөрү мечиттерге анчалык эл чогулбайт. Алладан корккон мусулман эркектер бул күнү мечиттерге келүүнү күтүшөт, кубанышат. Ага барба дегенге шарият жол бербейт. Ошол эле маалымат жыйында Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов Жапониянын Йокогама портунда карантинде турган Diamond Princess саякат кемесиндеги кыргызстандык жаран коронавирус жуктуруп алганын растады. Расмий маалыматка караганда кыргыз жараны Жапон ооруканаларынын биринде дарыланууда. Также хотел бы вас проинформировать, уважаемые журналисты, о нашем гражданине, который находился на круизном лайнере в Японии, что результаты вечерних тестов от 26 февраля, то есть получается позавчера вечером, показали положительный результат на коронавирус у нашего гражданина. По имеющимся данным, болезнь протекает в легкой форме, без ярко выраженных симптомов. В целом состояние гражданина Кыргызской республики положительное. Жогорку кеңеште дагы Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу Кыргызстанда алдын алуу иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу өкмөттүн маалыматы угулду. Анда депутат Күрүчбек Турускулов саламаттык сактоо министрлигинин ишин сынга алды. Мен сиздерге факт айтайын, мага туугандары азыр кайрылышты. Кечөө күнү, бүгүн эрте менен Италиядан 2 биздин кыргыз жарандары келди. Тилекке каршы аэропорттон тепловизор менен текшерип туруп эле жөнөтүп беришти. Туугандар айтты, эми Италиядан келдиң, аяктан ачакта чыккан коронавирус, инфекционный больницага барып текшерип кой деп жөнөттүр туугандары. Инфекционный больницага бүгүн барса, отфутболт этип, температурасы текшерип туруп жөнөтүрүптүр. Мына бүгүнкү кезде Америкада дагы, Грузияда дагы башталды коронавирус. Аны эгерде ушундай шалакалык иш кылсак анда кырылып калабыз да, туурабы? Урматтуу төрага, буга чара көрөлүк. Ал арада Италиядан келген кыргызстандык жарандардан анализ алынып, коронавирус аныкталбаганын саламаттык сактоо министринин орун басары Толо Исаков билдирди. Бүгүн бүт баантен тактадыр, экөө эмес, бирөө. Мен указание чыгарып 25-inde ошол эки тиешелүү Италиядан келген жарандарды, башка жарандарды болсо, ошонун баарын 14 күнгө медициналык байкоого алабыз, чектейбиз деп ушундай чыгарганбыз. Бирок биз указание чыгарып, пограничный пунктка жетип, алар ошо аткарууга алганча бул киши ошого чейин кирип келген да. Бул жерден мен эч кандай бир чатак маселени көргөн жокмун. Ошого карабастан а кишиден бүгүн лабораториядан анализин алып, лабораторияга жөнөтүп, аяктан результаты отрицательный чыкты, коронавирус жок. Кыргызстан колдон келген аракеттерди көрүп жатат деген депутат Талант Мамытов өпкөнү сезгентүүчү вирустан эч ким сактана албайт деген пикирде. Күнү коронавирус чоң апат болуп атат. Bundan эч ким сактана албайт. Биринчи кезекте ушул мамлекеттик деңгээлде мына бүгүнкү күнү бардык границалар жабык. Биз
Кыргызстан тарабынан толук амалдар көрүлүп атат. Бирок өтө кылдаттык менен мамиле жасаш керек. Анткени ошол инфицированный эле адам келе турган болсо, ал жайылтат албетте. Бизде Кыргызстан ошол чоң державалар, ошол эле Кытай, башка мамлекеттер дагы ушундай ресурстар менен, ушундай мүмкүнчүлүктөр менен технологиялык бул менен араңдан зорго күрөшүп, бүгүнкү күнү маселени чече албай атат. Албетте бизде чоң коркунучтар бар, бирок ошого карабастан биз бүгүнкү күнү бардык амалдарды көрүп, ушуга сактануу боюнча тиешелүү маселелерди өкмөттүн астына коюп атабыз. Депутат Иса Өмүркулов эгерде коронавирус илдетине байланыштуу чек ара жабык бойдон калса, азык-түлүк тартыштыгы баштала турганын айтып кабатырланды. Жаңы инфекцияга байланыштуу коронавируска азыр эми Кудай сактасын, бирок чек аралар жабыла турган болсо, тамак аш проблема болот мамлекетте. Мына ушундай силердин ишиңерди көрөбүз. Ал эми депутат Сайдулда Нышанов коронавирус 21 кылымдын чоң оорусу болгонун белгилеп, экономикабызды оңдой албай жатканда коронавирустун соккусу бизге кыйын боло турганын кошумчалап кейиди. Bunga biz өзгөчө Кыргызстан башкачараак көңүл бурушубуз керек, себеби Кытай өзү экономикасы дүйнөдө жанагы эң жакшыга кирген, же болбосо Италия, Иран, мына ушуларда дагы токтото албай кыйналып атышат да. Кудай сактасын, эгер бизге кирип кетсе, бул чоң проблеманы алып келет. Ансыз дагы биз мындай өзүбүз кыйналып экономикабызды оңдой албай турганда бизге бир топ кыйын болот. Өлкөдө вирус катталган жок, бирок эпидемиялык абал тынч. Деген менен вирус тарап баштаганда кыргызстандык жашоочулардын көбү бет кап сатып алгандыгына байланыштуу дарыканаларда бет кап тартыштыгы орун алганын министр моюндады. Да, кээ бир эмелерде жок болуп атат. Эмчим дегенде, ушул коронавирус баштаганда биз бул масканы Россиядан, Кытайдан алып кетчүбүз. Биздин Кыргызстанда бул иштелип чыкпайт. Казакстандан алып келип алынып, азыр экспорт токтотуп коюшту. Азыркы күндө мына биз дагы иш аракетти кылдык. Буюрса мына 1-2 күндө ушул жумаларда ал маселе чечилет. Бет кап демекчи, 26 февралда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Улукбек Ормоновдун бет капчан отурганы талкууга жем таштаса, депутат Камчыбек Жолдошбаевдин өкмөт мүчөлөрүнө иммунитет тууралуу берген суроосу парламент депутаттардын беделине сокку болду. Эми айта турган сөз мындай, Куатбек Айылчыбек. Бүгүнкү аябай кыйын мезгил болуп атат. Иммунитетти көтөрүш үчүн кайсы өсүмдүктү же только бейдин сүтүн, багалангосубу же башка эмнени жеш керек? Себеби оорудан кутутат экен да. Бу автоматы жок эле, катюшасы жок, ушуну бир карап айтып көрсөңөр, кандай оюңар бар бугалда? Урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич, иммунитетти көтөрүш үчүн негизи ат башынын балын жеш керек да. Ушу бал аябай жакшы. Анткени себеби бул бал иммунитетти абдан көтөрөт. Коронавирус же башкача айтканда COVID-19 Кытайдын Ухань шаарында январь айында катталган. Эпидемияга байланыштуу шаар карантинге алынган. Учурда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 80 миңге жетти. Каза болгондордун саны 3 миңден ашты. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирус 46 өлкөдө катталды. 25 февралда профсоюзчулар кайрадан Жогорку кеңештин имаратынын алдына тынчтык митингине чыгышты. Чогулгандар профсоюздар федерациясынын төрагасы Мирбек Асанакуновдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Наразы тараптын акциясы профсоюзчулардын имаратында уланып, Асанакуновдун иш бөлмөсүнө кирүүгө аракет болду. Атайы чакыртылган милиция кызматкерлери тартип сактоого аракет жасашып, бирок чогулган тараптын айрым мүчөлөрү жана айрым журналисттер кеңсеге кирип кетишти. Асанакуновдун бөлмөсүнө кирип баргандардын арасында орун басары Канат Осмонов да бар. Иш бөлмөсүнө экөөнүн ортосунда пикир келишпестик орун алды. Бирин-бирин алдамчылыкка айыптаган орун басары Канат Осмонов менен Асанакуновдун кайым айтышуусунун видеосу маалымат каражаттарында жарыяланды. Бул киши мына Канат Досбаев 10-жыл ушу жерде председатель болуп турат. 10 миллион менен 3 иш кылмыш иши козголуп кеткен. Сенин уятың бар бай. Сенин уятың бар ушул жерде. Сенин бетиң бар бай. Бети жок да мына бет жок. Кылмыш иши козголуп 10 миллион доллар, 10 миллион
сом уштерден жеп кеткен. Ай, 3-3'lerden sen kanday bettin yok söyle otasın. Moraldik hakkın var mı? Moraldik hakkın yok sen. Kölді гүлдеткен емеспін. Sen екі жолар Moraldik hakkın yok sen. Söylüyorsun уштерде келip uyuşturup oturuyorsun. Мирбек Асанакуновдун айтымында анын кылып жаткан ишин, тагыраагы реформаны каалабагандар бул кадамга барып, анын иштен кетүүсүн талап кылышууда. Ал эми нааразы тарап 2017-жылы Профсоюздар Федерациясынын төрагасы болуп шайлангандан бери Мирбек Асанакунов азыркы учурга чейин өз ишин билбей тургандыгын айтышып, кызматтан кетишин талап кылышууда. Кошумчалай кетсек, нааразычылыгын билдирип жаткандардын 4-өө ачкачылык жарыялагда. Бул аптада да көзүндө боло турчу парламенттик шайлоо жана жакын арада жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо темасы уланды. Барыбызга белгилүү болгондой, шайлоого аз калганда саясий оюндар, чырлар да күчөйт. Буга чейин шайлоо алдында жарандарды мыйзамсыз түрдө каттоого алуу фактысы талкуу жараткан эле. Ал эми бүгүн алдыдагы шайлоолордо мыйзам бузууларды алдын алуу жана андагы укук коргоо органдарынын алып бара турчу иштери тууралуу жыйын болду. Анда Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жетекчиси Нурлан Исмаилов шайлоо учурунда күч органдарынын кыла турган иштери боюнча сөз кылды. Ар бир шайлоо өткөрүү алдында ички иштер органдарынын өз демилгеси менен ошол шайлоо өтө турган жердеги ички иштер органдарына тиешелүү ички иштер министрлигинин жетекчилигинин тапшырмалары, буйруктары чыгарылып жеткирилет. Андан сырткары тийиштүү органдар тарабынан бул коомдук коопсуздук кызмат тарабынан, тергөө кызмат тарабынан ошол жерине чыгуу менен ошол жериндеги кызматкерлерге окутуу сабактарын, тренингтерди уюштуруп иш-чаралар жүргүзөбүз. Чоң иштер майда нерселерден куралган сымал жергиликтүү кеңештердеги шайлоодо мыйзам бузууларды көз жаздымда калтыруу туура эмес. Дегеним парламенттик шайлоого даярдыктар дал ушул жергиликтүү кеңештерге шайлоодон башталары белгилүү. Парламенттик шайлоо ушул жылдын октябрында болот. Ал эми алардын негизги маселе шайлоодогу босого чек. Буга карата саясатчылар тарабынан түркүн пикирлер айтылып, босого чекти түшүрүү зарылдыгы көтөрүлгөн. Ал эми депутат Талант Мамытов босого чектин 9% болгондугунда Атамбаевдин түз тиешеси бар дейт. Эми бул жерде жашырбай эле айтыш керек да. Бул 17-жылы ал кезде президент Алмаз Атамбаев болгон, кандайдыр бир өзүнүн бийлигин бекемдеш максатына жасалган аракеттер болчу. Ошол эле кезде бир топ аракеттер болуп, оппозиция тебеленип тепселип, коркут үркүтүүлөр, камоолор жүргүзүлүп, ошол анан парламент өзүнүн сөзүн айта алган эмес. Ошондуктан ошол 9%га чыгарышкан. Ал эми биз бүгүнкү күнү ошол демилгени сунуштадык, ошондой эле пикирин жогорку кеңешке келип, Сооронбай Шарипович өзү дагы билдирди. Мен ойлойм, бул демократиялык жолду баарына мындай кандайдыр бир тең мүмкүнчүлүктөр жаратуу. Депутат Иса Өмүркулов мыйзамдар шайлоого 1 жыл калганда эле бекитүүсү керек деген пикирде. Кийинки мына 16-жылкы алган мыйзамда 9% деп турат. 9%-ты менимче колдодум эле. Бул партиялардын, саясий партиялардын бекемдеши, кошулуп, мисалы үчүн ондогон партиялар бар. Анын ичинде көптөрүнүн идеологиясы бирдей, багыты бирдей, программалары бирдей, эми үчүн алар кошулбайт. Себеби канча процент болбосун, ошондой майда партиялар өтүүгө, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүктөрү азыраак болот да. Ошон үчүн 16 жылдан бери мына 3 жыл, 4 жылга кетти. Мүмкүнчүлүк бар болчу, кошулуп, биригип, анан кийин шайлоого катышты. Шайлоого байланыштуу апта дагы бир чыр менен коштолду. Каракол шаардык кеңешинин КСДП фракциясынын атынан депутат болгон Туулганбек Чолпонбаев Каракол шаардык аймактык комиссиясына жараксыз паспортун регистрациядан өткөрүп, шайлоо мыйзамдарын бузуп, Каракол шаардык кеңешинен мыйзамсыз депутаттык мандат алгандыгы айтылды. Бул жагдай аталган депутатка карата кесиптеши Азамат Айтпаевдин Чолпонбаев тарабынан ур токмокко алындым деп жазган арызы болду. Учурда Айтпаевдин арызы тергелип жатат. Чырлуу окуянын күнөөкөрү болгон депутат Чолпонбаев учурда мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанып жаткандыгы айтылды. Бул фактылар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин 2 бөлүмү боюнча тактап айтканда паспортту мыйзамсыз негизде колдонуу каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары 215 кылмыш жолу менен алынган каражатты адалдоо жана 321 беренелери кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча дагы тергөө амалдары башталды.
Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабекова бул тууралуу коңгуроо мурун эле болгондугун айтты. Анын документтери каттоо мезгилинде мындай толугу менен анык эле болуп чыкканда, ал бизге мисалы паспорттун бизге көрсөткөн, паспорттун копиясын берген. Ал паспорт мындай жарактуу эле паспорт болчу да. Анан эгерде ал паспорт жараксыз, анан каттоосу туура эмес болчу деген болсо, анда мен ойлойм бул жерде ошо тийиштүү паспорттук столдун кызматкерлери күнөөлүү депчи. Мындан тышкары Шайылдабекова бул сыңары мыйзамсыз көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн шайлоого аттанып жаткан талапкерлерге коюлган бир катар талаптарды билдирди. Мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Ал жерде талапкер ошол башка өлкөнүн жарандыгы жоктугу жөнүндө декларацияны тапшырыш керек шайлоо комиссияларына. Эмне үчүн декларация? Анткени эч ким ошундай чоң талапкерлердин санына мындай кыска мөөнөттө бир маалымат бере албайт, алардын жарандыгы барбы жокпу депчи чет өлкөнүн. Ошондуктан алар саясий позицияга баратышат, талапкер катары. Алардан мындай декларация алуу туура деп көрүп атабыз. Ал жерде алар жазыш керек: мен берип аткан маалыматтын тактыгын аныктайм жана далилдейм деп кол коюп беришет. Бул мындай милдет. Жогорку кеңешке шайлоо алдында жаңы саясий партиялар түзүлүп, эскилер жаңы күчтөрдү топтоп жаткан чагы. Алардын арасында Республика партиясы да бар. Оор жоготууга учурап, лидери Өмүрбек Бабановдон айрылган партия каражат жагынан маселелери жаралгандыгы тууралуу маалыматтар тараган. Ал эми Республика партиясынын жаңы шайланган лидери Мирлан Женчураев алгачкы жолу партиянын расмий билдирүүсүн айтып, шайлоого катыша тургандыктарын жана партияны бир гана Бабанов каржылабагандыгын билдирди. Партиянын негиздөөчүсү бүгүнкү күндө тандоону бизнеске койду. Ал тандоосун биз сыйлайбыз. Ооба, ал оор жоготуу. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө Республика партиясы бул каражат эмес. Республика партиясы бул элдер, тарапташтар жана саналаштар. Анан өзүңүздөр билгендер, бүгүнкү күндө коомдук пикир изилденип чыгып атат. Бүгүнкү күндө Республика партиясы рейтингтер абдан өйдө. Анткени биздин партияда көптөгөн программалык иштер бар. Ал партия адамдар менен камтыган, идея менен камтыган. Ошон үчүн ал жоготууларга карабай биз астыга жылабыз. Кудай буйрса биз шайлоого барабыз. Утушка толук ишенимибиз бар. Бүгүнкү күндө Республика партиясы конструктивдүү күчтөргө сүйлөшүүгө, алар менен ар кандай инсандар менен конструктивдүү диалогго ачык. Жалпысынан алганда күзүндө боло турчу шайлоо шааниси алда канча эрте башталгандай. Буга коомчулукта болуп жаткан айрым көрүнүштөр күбө. Бирок өкмөт өлкө башчы кылат деп бийликти карап сынга алуу менен маселе чечилбеси айкын. Андыктан таза шайлоо өткөрүү ар бир жарандан көз каранды.